чек ара чыры орун алган Баткен облусунун элине жардам көрсөтүү максатында Чүй облусунун 8 районунда тең гуманитардык жардамдарды кабыл алуу пункттары ачылган болчу. Кечээ күндөн тарта жарандар ал жерлерге күнүмдүк керектелүүчү каражаттар, азык-түлүктөрдү алып келишкен. Бүгүн болсо жалпы Чүй облусунан 160 тоннадан ашык жүк Баткен облусуна жөнөгөн турат. Жүктү жөнөтүү үчүн район акимдери жана облус башчысы Нурил Алымбаев келген. Элибизге түшүк түшкөндө баардыгы кайдыгер карабай жардамга баардыгы активдүү катышып, ушул бүгүнкү гум жардамды жөнөтүп отурабыз. Эми ар бир райондон ушундай бирден машина 20 тоннадан гуманитардык жардам чогулду. Ал эми Токмок шаары мындан тышкары дагы 500 миң акчалай которду. Эми жалпы баягы 5 манжа бир билек, 5 адам бир тилек дегендей эл баардыгы ушул бирдей болуп, бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, ушул эл бүгүн ынтымагыбызды билгизип, ушул кайдыгер мамиле кылбай Баткен элине жардамды жөнөтүп турган учурубуз. Жолдоруңар ачык болсун, аман-эсен жеткирип бериле. Омин. Чүй облусунун аймагынан чогулган гуманитардык жардам дал ушундай оор жүк ташуучу унаалар менен кечки саат 19:00 Баткен жергесин көздөй сапар алды. Биздин чыгармачыл топ аманат жүктү жеткирүү үчүн сапарга чыккан айдоочуларга ак жол каалап, жергебизде тынчтык болсун демекчибиз. Автандил Бактыбеков, Эсенбек Үсөнов, СТВ.